Ассаламу алейкум достор. Видеонун описаниясында көргөнүңүздөрдөй эле бул видео жаңы индикаторлор боюнча болмокчу. Сиздер үчүн атайын платформанын ичинен, Pocket Option'нун ичинен кайсыл индикатор менен кыска мөөнөттүн ичинде торговля кылса болоттугу тууралуу стратегияны өзүм тест кылып, этегине чыгарып, ошол стратегия тууралуу сиздерге айтып берейин деп турган чагым достор. Караңыздар, бизде 7-ден 4 мүнөт өткөндөн баштап 8-ден 4 мүнөт өткөнгө чейин бир гана минус, калганын баардыгы плюс. Минимальный риск менен $25 менен торговля кылдым достор. Анын ичинен бирөөсү гана минус болду. Калган ылдый жактагы сделкалар болсо биздин бул VIP каналда болгон бүгүнкү торговля. VIP каналга да кошулуңуздар достор. VIP канал тууралуу айта кетсем, VIP каналда бизде достор, мынакей бүгүнкү торговлядан караңыздар, 19 августта бизде 8 сделка болгон, 8 сделканын 5-и плюс, 2 минус жана 1 возврат болгон достор. Бул жакта бизде полный бардык статистикалары бар. Жана ошондой эле VIP каналга кошулуңуздар. Мурда VIP каналда жөн эле сигнал берип жүргөн болсок, эми мындан ары жаңы гайдтар болуп турмакчы достор. Гайдтар, фишкалар, таблицалар, PDF форматтагы китепчелер жана башка достор. Вот VIP каналда жаңы формат. Караңыздар, фишка 1, фишка 2, фишка 3, фишка 4 и так далее достор. Ушулардын баардыгын биз күн сайын, жума сайын жүктөп турмакчыбыз достор. Андыктан биздин VIP каналга кошулуңуздар биз менен биргеликте торговля кылыңыздар достор. Бул VIP канал 36 подписчик, бул где-то 5 күн мурун ачылган закрытый жаңы каналыбыз достор. Буга чейинки каналыбызда 150-200ге жакын адам болгон. Бирок ал каналды жаптык. Жаңыдан ачып, кайра жаңыдан торговля баштайлы деп чечтик достор. Эми торговляга кире турган болсок, бизде мен айтып жаткан стратегия боюнча достор, бизге moving индикатору керек болот. Moving бул скользящий, тилим келбей калды. Скользящий средний болуп айтылат болуш керек орусчасы, эгер жаңылышпасам. Настройкалары тууралуу видеонун аяктарында айтып берейин, ага чейин сиздерге наглядно көргөзүп берейин. Бул стратегия баарыңыздарга пайдасы тиет деп ойлойм достор. Так, керектүү позиция карайбыз. Керектүү позиция болгондо бизге ак линия менен жашыл линия турбайбы? Ушул ак линия менен жашыл линия бири-бири менен кесилишип жаткан чагы керек достор. Мына караңыздар, бул жерде бизде кесилишип жаткан чак экен. Бизге ошол ак линия эгер ылдый жактан өйдөгөсдөй кесилише турган болсо, анда биз өйдөгөсдөй торговля кылабыз достор. Мынакей 1 минуттагы на повышение ачтым. Эгер өйдөдөн ылдыйды көздөй пересекать этип кайчылаша турган болсо, анда биз ылдыйды көздөй торговля кылабыз. Мисалы үчүн, ушул жерде мына ылдый ачылганда, где-то биз ушул тучтан на понижение ачылсак, уверенный плюстар болмок достор. Так, в случае минуса биздин VIP каналда торговый пландар, догондор менен кантип туура иштеш керек, кантип депозитти планда кармаш керек жана башкалар тууралуу, эмоция, психология тууралуу дагы китепчелерибиз бар. Биздин VIP каналга кошулсаңыздар, ошол баардык маалыматтардын баарын ала алмакчысыздар достор. Так, бул стратегияны тест кыла берели дальше. Караңыздар, бул өйдө жактан волатильность өзгөрүп жаткан чагы болушу мүмкүн. Эң жакшысы бул индикатор бизде официалдуу параларда иштейт достор. Шеф GPI валютный парасында. OTC эмес, казино эмес. OTC вот казино, 100% казино. OTC'ни отуруп алып мактап коюп отурушат. OTC'де мынча көтөрдүм, түкүнчө көтөрдүм деп. Так, бул минус болуп калды. Ладно. Караңыздар, биринчи минус кетти видео тартылып баштагандан баштап. Так, еврокат валютный парасын көрөбүз. Еврокат валютный парасы ак линия уже кесилишкени алган экен. Ушул свечанын жабылышын күтүп алган туура болот, чтобы кесилишин наглядно көрүш үчүн. Караңыздар, уверенно кесилишти, ылдыйдан өйдөгөсдөй кести. Биз 3x дагон кылам мен дайыма. Биринчи ачкан сделкамды 3 эсе көбөйтөм дагон менен иштегенде. Менин депозитим ошол нерсеге, ошондой дагонго позволяет достор. Эгер сиздер $100 менен же $50 менен отурган болсоңуздар, анда сиздер дагонду 3 эсе көбөйтө турган болсоңуздар, депозитиңиздер 2 эле же 3 эле дагонго жетип калмакчы. Андыктан сиздер 2,5 эсе көбөйтүшүңүздөр керек болот. Эгер 2,5 эседен азыраак же 2 эсеге көбөйтүп кое турган болсоңуздар, сиздердин минусуңуздар жабылбай калат. Так, видео тартып баштаганда достор, минуска кетип жатабыз. Мейли. Так, ушунда мен азыр $75 ачылгам. $75 так, 3кө көбөйтөбүз. Дагон кылып дагы 3кө көбөйтөбүз. Кийинки валютный паралардан отработка кылат окшойбуз. Жабыларына 7-8 секунд калып атат.
үмүт үзө берет окшойм достор. Так, евро USD валютный парасын көрөбүз. Так, бул жерде на повышение достор. 3x догон менен кетти, караңыздар. Ылдый жактан ак линия өйдөгөстүгү кесилишкен и андыктан 1 минуттага на повышение. Бизде таймфрейм 30 секунддук турат. Бул стратегия 30 секундалык таймфрейм и жана индикаторлордун настройкасы керек болот. Индикаторлордун настройкасы тууралуу видеонун аягында айтып бермекчимин. Так, достор, бизде баардыгы ушул убакытка чейин прозрачно болгон. Азыр мен бул видеону бир эле дубль менен тартып атам. Подряд минус болду деп туруп, мен бул видеону токтотуп туруп, кайра плюс болгон моменттерди эле тартып койсом болот болчу. Бирок мен эч качан андай кылган эмесмин и андыктан баардыгыңыздар наглядно көрүп алганыңыздар жакшы болот, достор. Так, GBP аут валютный парасында кесилише элек экен, достор. Евро GBP валютный парасында уже кесилишип калган экен. Андыктан мен муну дагы 3 эсе көбөйттүм, дагы бир догонго и на повышение кеттик, достор. Как раз ушул моментте RSI'ды да айта кетейин. RSI бизде көпчүлүк эле билсе керек. Эгер ылдыйкы уровеньге линиялар жакындаган болсо, то биз на повышение ачылабыз. Эгер үстүңкү линияларга жакындаган болсо, то на понижение ачылабыз. Эгер эки сөз менен айтканда. Так, бизде евро GBP валютный парасы 87% көргөзүп турат. $675 на повышение ачылдык. Мен айткан стратегия боюнча. Сиздер эгер бул стратегия менен торговля кыла турган болсоңуздар, сиздер деги эле $2 менен $1 менен башташыңыздар керек болосуздар. Эгер сиздердин депозитиңиздер $100 же $50 болгон болсо. Так, возврат берип койду, достор. Ничего страшного. Дальше кийинки валютный парадан отработка кылабыз. Кайра эле ушундай эле ошол эле позициямда караңыздар. Мен кесилишкен учурду көрүп калдым и RSI дагы ылдый жакта болуп турганын көрүп калдым. Андыктан күтөбүз. Сделка жабылганча видеону бат-баттан кылып коем и дальше сөздү улантабыз. Так, достор, сделканын жабыларына 1 секунд калды. Уверенный плюс, минусту жаптык, минусту отработка кылдык. Сделкаларды карай турган болсок, мен биринчи сделка ачылгам $25, бул минус болгон. Муну догон кылып $25 3 сделка чыгам, ал дагы минус болгон. Анан ушул 3 сделканы баардыгын башын бир бириктирип туруп, анан 3 эсе көбөйтүп туруп, дальше торговляга кеткенбиз, достор. Так, уверенный плюс, отработали позицияны. Так, эми мурдагы видеодо комментарий калтыра кетиңиздер деп сурандым эле. Мурдагы видеодо комментарий калтыргандардан ушул Сенменов деген бар экен. Ник жакшы экен. Индикаторлор жөнүндө видео чыгарып бериңизчи деген экен. Ушул сыяктуу комментарийлер бизде аябай көп болду акыркы убакыт. Индикаторлор тууралуу тартып бер, жаңы стратегиялар тууралуу тартып бер деген. И биз алдыда дагы көптөгөн стратегияларды, кимге кайсыл стратегия ыңгайлуу болсо, ар ким ошол стратегияны колдонуп кете берет. Бирок биз ар кандай, ар түрлүү стратегияларды тартып бермекчибиз. Аман деген мырза жазган экен, Алмазбеков, байкезиммен кантип байланышсам болот? Мен менен байланышсам, кантип байланышсам болот деп сурагандар да көп, достор. Ушул видеонун описаниясына Telegram каналга ссылка болот. Telegram каналга кирсеңиздер, ал жактан уже биздин жеке катты таба аласыздар. Андан кийинки эле комментарийди окуй турган болсок, көп видеолорду чыгар дейт. Үйрөткөнгө рахмат дейт. Чоң рахмат. Колдооңуздарга да рахмат сиздердин. Курут рахмат за полезную информацию. Кийинки видеолордо кененирээк анализ кылганды көрсөтүп турчу дейт. Кийинки видеолордо трейдинг вьюдан анализ кылганды көргөзөм. Трейдинг вьюдагы индикаторлор тууралуу көргөзөм и жана ошондой эле Pocket Option'дун ичинде официалдуу параларда иштеген индикаторлорду көрсөтүп берем, достор. То, что вот OTC, MOTC дегендин баардыгы брехня, достор. OTC'нин баардыгын ушул убакытка чейин реклама алып келген адамдардын баарын көрүп келгенсиздер. Андай адамдар менен көпчүлүк иштешип мага да келгендер болгон и андыктан OTC'ни баарыңыздар жакшы билесиздер. Эми, достор, так, бул жерде дагы бир пересечение келе жаткандай. Так, көрөбүз. Ушул жерде балким отработка алабыз. Так, $25 торговля кылып атканбыз 1 минутадан. Азыр могу сделканы ачып коелу и дальше мен сиздерге индикатордун настройкасын айтып бермекмин. Так, на понижение кеттик, достор. Бизде эң биринчи очередь эле свечной график турушу керек. Свечной график тургандан кийин эле 30 секундалык таймфрейм турушу керек. 30 секундалык таймфреймди коюп алгандан кийин moving индикаторун ачасыздар. Эки moving индикатор ачасыздар. Бирөөсүнүн настройкасы период 2ге коесуздар. Калган эч нерсесин өзгөртпөйсүздөр. Периодду 2ге коесуздар. Өңүтүсүн bit деген жерге кирип ак түскө кое аласыздар. 2 деген
2 дегенди ак түскө коесуздар достор. Бирөөсү болсо период 5те турат. 5ке коесуздар дагы, бул жерден вид болсо зеленый кыласыздар. То есть период 5 болгондуку өңү түсү жашыл болуусу зарыл достор. Так, биз бул жерде на понижение ачылганбыз, и бул дагы уже уверенный плюска кетип жаткан чагы. Эми муну отработка кылганда кандай? Жана айткандай эле достор, мына ак линия эгер үстүдөн пересекать этип турган болсо, то биз на понижение торговля кылабыз. Эгер ылдыйдан өйдөгөстөй пересекать этип турган болсо, кесилише турган болсо, анда биз өйдөгөстөй торговля кылабыз. Минустар болушу мүмкүн достор, бирок отработка кылууну билишиңер керексиңер. Дагон менен, план менен, риск менеджмент менен, money менеджмент менен өзүңөрдүн депозитиңерди карманганды билишиңер керексиңер. Биздин VIP каналга кошулсаңар, ошол пландар тууралуу, дагондор тууралуу и жана башка көптөгөн маалыматтарды ала аласыңар достор. Так, бизде саат, азыркы чактагы саат бизде ылдый жакты карай турган болсоңуздар, бизде 8ден 19 минут өттү. 19 минут өттү. 8:30 бизде сигналдар башталат. Бүгүн кечки сессия болот. Кечки сессияга жетишип калайын достор, үлгүрүп калайын. Андыктан баарыңыздар билесиздер эмне кылыш керек экенин. Комментарий калтыра кетиңиздер. Комментарийге жаза турган болсоңуздар, жакшы суроолор боло турган болсо, жакшы комментарийлерди биз кийинки видеодо дагы чыгармакчыбыз. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер, жана ошондой эле ушул стратегияны текшергенден кийин комментарийге жазып коюңуздар, иштейт бекен же иштебейт бекенби, чтобы жаңы келген адамдарга дагы ясный болуш үчүн достор. Мен өзүм тест кылып көрдүм, менин оюма иштейт экен. 70%, 60-70% проходимый, өтүмдүү болот экен. И андыктан баарыңыздарга сунуштайм ушул индикаторду тест кылып көрүүнү. И комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздер менен Курут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар достор. Мен да бай болгон, чоң болгон, чөнтөккө акча жык толгон, жанымда